Рахмат, Рахмина. Ооба. Кесиптешибизге рахмат айтабыз. Эрте менен эрте дал ушундай сонун болгон жаңылыктар менен бөлүшкөндүгү үчүн. Ал эми урматтуу теле-көрүүчүлөр, бүгүн биз Таң Маанай берүүсүндө ата-энелер тууралуу сүйлөшүп жаткан учурубуз. Дал ушул учурда биздин студиябыздын дагы ажарлуу коногу бар десек болот. Үч баланын энеси, тааныштыралы. Маданияттын мыкты кызматкери, Болот Идигеев атындагы Ысык Ата Арашан ансамблинин солисти Шайыр жеңе десек болот. Анара Шайымкулова. Саламатсызбы? Саламатсыз менен. Кошубак болсун силерге дагы. Маанайыңыз жакшыбы? Маанайым сонун. Абдан жакшы. Ушул Арашан ансамбль деп калдык, Анара эже. Канча жылдан бери ушул ансамбльде эмгектенип келесиз? Арашан ансамблинде мен 2012-жылдан бери эмгектенип келем. Буюрса 6-жылда иштеп атам. Жакшы мындай жетишкендиктерге жетишип атам деп айтсам болот. Арашан ансамбль менен жакшы чыгармалар жаздырып атабыз. Жалпы жамаат менен ынтымакта жаңы жетекчибиз Токтогул Рысалиев жана Алтынай Нарбаева эже баш болгон жалпы жамаат ийгиликтердин гана үстүндөбүз десек болот. Ысык Ата деп атпайлыбы? Ысык Ата Арашан ансамбль депчи. Демек, Ысык Атада түптөлүп сиздер 25 жылдыгыбыз өткөн жылы белгиледик. Негизи быйыл 27 жыл болду. Ошол 27 жыл мурда өйдөнкү Арашан айылында түптөлгөн экен. Бул Болот Эдигеев агайыбыз түптөгөн. Ошондуктан анан кийин Ысык Ата районуна караштуу Маданият үйүнүн астындагы Ысык Ата Арашан ансамбль болуп түптөлүп калган. Жакшы. Бүгүнкү биздин темабызды билдиңиз да. Бүгүн биз ата-энелер тууралуу сүйлөшүп аткан учурубуз, атабыз, апабыз дегеле биздин асыл адамдарыбыз тууралуучу. Анан сиз айтсаңыз, ата-эне бул баягы адам баласы үчүн маанилүүлүгүн айтсаңыз. Маанилүү, ата-эне деген сөздүн өзү эле маанилүү да. Мисалы үчүн айткым келет, башыңа кийип жүр, бутуңду жуулугарма, убагында тамак ич, суукта жүрбө, ысыкта жүрбө деп көп айтат ата-энебиз баарыбыз эле. Анан биз ошол нерсени убагында баалабайбыз, ошол нерсени кулагыбызга илбейбиз. Мен ысып атпайм, эмне эле мени кийин дей берет, мен үшүгөн жокмун да, мен ысыган жокмун да депчи. Ал нерсени мен азыр билип атам, анткени балдарыман ушул нерсени кайталайм. Ата-энем мага айткан нерсени кайталайм. Алардын уккусу келбейт, алар баягы жаш энергиясы күчтүү, желпилдеп чыркап ойнойт. Демек, балам балалуу болгондо билерсиң деген туура экен. Негизи ата-эне ар дайым баласын өз мээрими менен калкалап, жашоодо өз ордун табыш үчүн, жашоодо ден соолукта тың, жакшы элдин арасында кем болбой жашаш үчүн ар дайым камкордукка алат экен. Бала үчүн ата-эненин орду айтып бүткүс чоң. Биз азырет экөөбүз азыр эми ата-энебиздин кадырын биле элек болушубуз керек да. Анара эже айтып атпайбы, балам балалуу болгондо билесиң депчи. Анара эжекебиз дагы өзү эне болгондон кийин энеңиздин баягы түйшүгүн, баркын билип түшүнгөн турбайсызбы? Бая күнү бир пост жазып атам да. Мисалы үчүн бизде 7 тууганбыз. Анан баарыбыз эле ичем, жейм, алып бер, муну кийем, тиги паланча кийип атыр, тиги мындай болуп атыр деп эле баары атаандашуу, ушундай эми каалоо да, баланын каалоосу да, жегиси келет, баскысы келет, ойногусу келет деген сыяктуу. Анан ата-эне баардыгына бир убакта түтпөйт экен да. Анан кое тургула, бул жумушту бүтүрүп алалы, могуну бүтүрүп алалы, биринчи могу эжекеңдин окуусун бүтүрөлү, ушундай эмелер да. Анан азыр ошол менин башымда да. Барсаң айтат, мага банан алып келдиңби, мага тиги велосипед алдыңбы, мага муну алдыңбы, апа. Карап туруп, бирок бактылуу түйшүк да. Анан салыштырам, азыр үчөөнө түтпөй атабыз да. Эсимде мен апам жетөөнө такыр эле мындай бир жагдайда эле болгон жок, бирок негизи бир бала деле чарчатат. Салыштыргандачы, анан биз жетөбүз, жети жактан ата-энебизди чарчатып, бирок ошондо да түтүп, баардыгына жеткирип, мээримин да, камкордугун дагы, тарбиясын дагы, мээнетин дагы, акчасын да жеткирип, ошол баарыбызды өз туурубузга кондуруп, билимди берип, тарбияны берип, элдин арасына кошуп койгон бул ата-энебиздин мээнети. Бир ата 30 уулду багат дейт. 30 уул бир атаны бага албайт деген сөз бар го. Ошондой. Демек, ошонун сөзүнүн чындыгы бар, Чындыгы бар. Дал ушундай жакшы сөздөр болду.
биздин ата-энелерибиз дагы абдан кубанып калды болуш керек. Эми дал ушул комузду колго алып туруп бир жакшы өзүңүз чыгармаңыздардан тартуулап койбойсузбу? Анда эмесе энелер, аталар жөнүндө сөз болуп калды. Максат Кулуевдин Айенем деген чыгармасы тардап берейин. Үнүм аябай сонун. Таң эрте үн жакшы да койсун. Он сегиз миң аламды жараткан Аллам кең экен, адамзатты тараткан адам ата боп эненин сүтүн актады, жоңогун айтчу чоң эне. Айенем, айенем, айдай жалгыз жан эне, аламдай кең жүрөгүң, ак сүтүң актар бекеммен, ак сүтүң актар бекеммен. Тобурчак будан тулпарда тул өскөн желеден чырылдайт куштар баладен, чыкканча жаны денеден, одогу булак бар толкушат теңиз тереңде. Айенем, айенем, айдай жалгыз жан эне, аламдай кең жүрөгүң, ак сүтүң актар бекеммен, ак сүтүң актар бекеммен, ак сүтүң актар бекеммен. Ай, баракелде. Кандай сонун чыгарма, ыраазычылык билдиребиз. Күркүрөгөн үн. Кандай сонун шайыр үн. Анареже рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Жалпы энелерге рахмат, ушул жарык дүйнөгө алып келип, ушундай бизди эл катарына кошкон, Анан Анареже айтсаңыз, эң алгачкы рет эне статусуна ээ болгон күнүңүз эсиңиздеби? Кандай сезимдер болду эле? Биринчи наристеңизди колуңузга алып көкүрөгүңүзгө койгон кезде кандай болду эле? Ал сонунда ал айтып өткүз. Мен мисалы үчүн көп учурда кандайдыр бир мындай өзүмдү бактылуу сезгим келген учурда же сагынган учурда ошол эң алгачкы эне болгон деги эле 3 баламды тапкан күнүмдү мен дайым эстейм да. Эстейм. Эстеген сайын жүрөгүм жылыйт. Бир башкача да Максат, улуу баламдын аты Максат. Аябай тентек. Болчу кичинекейинде азыр деле тентек, топтол элек, азыр ошондой өспүрүм курагы. Анан негизи эле бардык айымдарга ошо эне болуу бактысын буйрусун деп айтат элем. Мисалы үчүн балаңды, жаңы төрөлгөн балаңды бооруңа басып, өзүңдү бактылуу экениңди сезип турган маал бул өзүнчө бакыт, сонун керемет көрүнүш. Аны бир эне болгон аял заты, айым заты гана сезе алат. Баарына буйрусун. Азыр 21-кылым деп атабыз, өнүккөн заман, технологиянын заманы. Анан көпчүлүк кыздар мен карьера курушум керек, мен ушул карьералык тепкичмен өйдө көтөрүлүшүм керек, үй бүлө күтүп турат деген да кыздар бар да. Анан ошолорго эмне деп айтат элеңиз да? Мен көбүнчө кеңеш берет элем, мындай көп балалуу болгонду. Анткени биздин салымыбыз ошол, эне деген салымыбыз ошол. Мисалы үчүн бир эле бала менен калып калышат. Анан сиз айткандай карьера үчүн убакыттан кызганып ошо бала темасын жаап коюшат да, бирок бул туура эмес.
Анткени убакыт өтөт, карьера ал өз жолу менен, бирок бала деген бала. Айтат элем, катар-катар төрөгүлө, уулду да төрөгүлө, кызды да төрөгүлө. Сизде жетишесиңер, баарына жетишесиңер. Жетишүүгө болот, Болот. Сизге ушундай тандоо болду беле? Мен бала төрөйм же мен ырдайм деген сыяктуу. Мен ошол тандоодо 6 жыл үйдө отурдум. Баланы тандадыңыз, үй бүлөнү тандадыңыз. Баланы тандадым, үй бүлөнү тандадым. Эки максатым менен Акназарымды төрөп, алар кичине боорун жерден көтөргүчү. Мен 6 жыл үйдө болдум. Андан кийин иштеп баштадым. Арасында асыл затымды төрөдүм. Ошо Кудайга шүгүр, жетишсе болот. Жетишсе болот. Мен үйгө деле чуркап, жумушка, ырга деле колуман келишинче жетишип атам. Кызматты деле кылып, кайын журтка деле чуркап. Ооба, чуркап. Мисалы үчүн мен үйдө балдарымды тарбиялаган баягы кошо жардамчы кыз жок. Ошого эмнегедир мага баягы туура келбейби же өзүм ошону каалабаймынбы? Балдарыма да чуркайм, жумушума да чуркайм, жетишем баарына эле. Баягы айтылат го негизчи. Үй бүлөдө ар биринин өзүнүн милдети болот. Ата деген үй бүлөнү багыш керек. Бардык нерсени табыш керек дегенче. Апа болсо бул балдарга жакшы тарбия берүү. Деги эле ушул апанын милдети тууралуу, апанын баягы ролу тууралуу айтып бериңизчи. Эң биринчиден ошо сиз айткандай ички тылды бекемдеп туруш керек да. Мисалы үчүн жолдошуңдун же балдарыңдын курсак ачпаш керек. Алардын сүйүп жеген тамагын ар дайым жасап турушуң керек. Алардын кие турган бала бакчага, мектепке, жумушка кие турган кийимдерин даярдап туруш керек деген сыяктуу. Бул биздин билинбеген, майда, эсепке кирбеген, бирок өтө чоң убакытты, өтө чоң күчтүү, мээнетти талап кыла турган биздин жумушубуз, аял затынын. Эртеден кечке эмне кылдың деп мырзалар кээде айымдарга суроо берип калышат. Мен эмне кылдың, кечке эмне, ушул жок. Үйдөгү ар бир кыбырап баскан майда чүйдө жумуш бул чарчатат чынында. Чубак ажы Жалиловдун айткан сөзү угуп калдым эле да, интернет булактарынан. Ал айтат, үйдө бактылуулук орнош үчүн аял заты 3 гана нерсени кылыш керек дейт. Биринчиси тилин тийиш керек дейт. Экинчиси жолдошу жумуштан келгенде күлүп жайнап тосуп алыш керек. Анан үчүнчүсү курсагын тойгузуш керек депчи. Ушул нерсе баягы тынбай, үзгүлтүксүз аткарылып турса, үйдөгү эркектин жини дагы келбейт, айткан нерсең дагы кылып берет депчи. Эркек ашказаны менен сүйөт деген ошол. Курсагын тойгузуп койсоңор эле болду да, сүйүп жүрөбүзчү. Эми ар кандай шарт болот, ошого аракет жасайбыз болушунча. Анан ал жасалбай калган убакыт дагы болот, эми ар кандай. Мүмкүн болушунча, бирок аял заты биз ошонун баарын аткарганга аракет жасайбыз. Ал биздин милдетибиз. Жакшы. Үй бүлө жөнүндө жакшы эле кеп курдук окшойт Анар эжекебиз жөнүндө. Анан сиздин экинчи жашооңуз бул сиздин чыгармачылыгыңыз, Анар сиздин ырларыңыз, сиздин сахнадагы жашооңуз. Анан соңку учурда чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар бар? Жаңылыктар соңку учурда казактардын бир обонуна сөз жаздым. Тактап айткан Эркесиме хандын репертуарынан котором деп аябай аракет кылып, анан өзүм ыр жазгандыктанбы же өзүмөн ошол нерсе чыкты, жаштарга ак тилек деп атап сөз жазып 1 жылдан бери ырдап жүргөм. Жакшылыктарда. Анан кийин уккандар эмне клип тартырбайсың, жакшыр деп, сөзү жакшы экен деп, эми азыр эфирден айтсам мактангандай болуп калам, бирок ошондой пикирлерди уккандан кийин анан клип тартырдым. Тойгун медиа студиясынын жигиттери Руслан Орозалиев жана Мансур Канназар деген жигиттер, таланттуу жигиттер тартып беришти. Чоң команда иштедик дегендей, баягы уюштуруучусу менеджери Жадыра Токтогулова деген кыз иштеди. Аябай аракетчил, бардыгын ордорунда бышыктап, анын арасында өзүм дагы катып иштедим дегендей. Ошол буюрса аз-аздан эми кете баштады клип. Мен эң акыркы баягы жүрөгүм атпай сүйүнүп, баягы бир жакшы мээнет кылып койсоң, ошону кечке эстеп, ошону кечке көргүм келип, мындай мактангым келе берет го. Мен акыркы учурдагы эмгегим ошол болду. Келиңиз анда ошол дал ушул чыгарманы бизге аткарып бериңиз. Мактангандай салбайын деп атасыз. Мен азыр алырды комуз менен жакшы өздөштүрө элекмин. Ал мындай эстрадалык вариантта жакшы болот. Комуз менен анда мен Гүлмира Айдосованын «Сени сагынганда» деген ырын ырдап берем. Эң сонун ырын, келиңиз.
Бактыгүл Чотор эженин сөзүнө жазылган. Күндөй күтүп барын таңда, билбейм эмне зарыл жанга, көз нурумду чачып жолуго, көнүп алдым кабынганга, сени сагынганда. Мейли жазда жашыл жайда, мейли кышта калың карда, олтурганга көнүп алдым, оттой күйүп жагылганга, сени сагынганда. Ойлор басып багынганда, оттой күйүп жагыламда, караганың элестетем, карегиме чагылганда, сени сагынганда, караганың элестетем, карегиме чагылганда, сени сагынганда, сени сагынганда. Эң сонунур ыраазычылык билдиребиз. Сагынгандар жаныбызда болсун эми. Рахмат сизге Анар эже, жакшы чыгармалар үчүн, ошол негизи эле чыгармачылыгыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эл алдында жүрө бериңиз, ар дайым шайыр жеңе болуп, шайыр ырчы болуп бар болуңуз. Рахмат, сиздер да бар болуңуздар. Чоң рахмат. Мен дагы бир тааныштырып өтсөм, маданияттын мыкты кызматкери, Болот Эдигеев атындагы Ысык Ата Арашан ансамблинин солисти Анар Шайымкулова эжекебиз менен маек курдук. Ал эми таң мына программасынын сапарын алдыны көздөй улантабыз.